Assalamualaikum agayın. Adattagıday taң süre ушул Сейилбакка келебиз. Сейилбакка келгениме бүгүн эсептеп отурсам 15 жылга аяк басып бараттыр. 12-чи кичи районундан келем. Асанбай 12-чи. Ушул жерде бир нерсе бирөөлөр күтүп аткандай келем да. Мына карагайлар. Бир жолу ошол үйдөн чыгып атсам таң атпай шашып. Үйдүн кожойкеси айтат: "Ай, дагы бирөөнү таап алгансың го, ушул шашып эле кетип атасың" дейт. Ооба дегем. Мындай карагайларды, кайыңдарды, бактарды, таштарды, сууларды, чөптөрдү таап алдым таңдын көрү. Учукпайт экен булар, угат экен да, табият деген кагылайын ошондой. Эми бүгүн бир сүйлөй турган, айта турган сөздөр көп, ошонун ичинде мына мен сүйлөп атсам мага пост жазат. Көңүлдү көтөргөнү бар, кубаттаганы бар. Анан ренжиткендери да бар да. Эми ар түрдүү адам бар да. Бирөөлөр кейпибиз да жакпайт экен, бирөө айтып атат: "Ай, мурдуң эле кон коет. Ушу уйгурсуңга ат башыда уйгур көп дечү эле" деп. Эми ким жазганын билем. Ким жазып атканын. Анан эми бечара дейсиң да мурунга. Адамдын бурду баягы илгери аксакалдар айтчу, жаман көргөндүн бөркү казанбактай деп. Анан мурунга тийишип аткан адамга айтарым: улуу Манаста тумшугу мурду тоонун сеңирдей, касташкан жоону жегидей деген салыштыруу бар таң көрүп. Ошону оку дейт элем. Анан эми мурунга асылып уйгур деп кимдер айтпайт. Биздин ат башы эми билбеген ар кимдер дөгүрсүп айтат, зөкүрсүп айтат, кыйынсынып айтат, ала күйүп алып, ичип алып айтат. Бир кезде белгилүү эле ырчы Саламат Садыкова уйгурлар деген ат башына. Анан ошондо ренжидим, акка күйгүнай. Ушул акылдуу эле сүйлөгөн, акылдуусуну эле сүйлөгөн айым ушул. Ат башы андан бетпе жакшы көрүшөт ат башынарын. Ат башыны ала күйүп алып ушул уйгурлар деп атат бир кезде. Эми кимди биздин кыргыздын кокуй бир адаты бар. Az кыргыз ушунчалык бөлүнүп уй бөйрөк да. Түндүк түштүктү кой эми бир сын айтсаң Салижан экени да калмак деп бир кезде калмак дешти. Улутка сын айткан кишини. Алым аке болсо бир жолу күлгөн мага. Менин да бир досум белгилүү эле акында айтып атат. Айда мени калмак деди деп. Анан эми Турдакын Усуалиевди уйгур деди кыргыз курагыр. Андан мурунку Разаковду эмгичектүү урууларын тактай албай жүрөт. Менин уруум, сенин урууң деп Разаков талашышып. Абсамат Масалиевичти тажик деди бир кезде. Эмне ким гана андан беркилерди койчу, Макаев, Калмак, Бакиев. Эмне деди Бакиевти дагы бир бунган деди. Анан Атамбаевди мына Рахманко байтык чапкан мына Пишпек чебинен качып барган сарбаздардын тукуму экен деп бир бала качып жүрөт деди Америкада. Өзбектин тукуму деп. Эми койчу кыргызга, ушу кыргыздар ушундайбыз, бирөөгө окшошуп, айрыкча Калмакка катуу окшоштурат. Анан мен уйгур дегенге таарынбайм. Шака иретинде айтканым, мурдум чоң көрүнүп атса керек жакшы. Аял заты болсо жакшы тамаша айтат элем, мейли дейли. Эми энди казак айтмакчы, кандай темаларды айткым келет. Кыргыздын сулуулары жөнүндө айткым келет да. Бүгүн көңүлдү көтөрүп, 3 декабрь ушу кыш айынын башталышы албетте өткөндө биздин ат башынын акмусунда бороон болуп атканын көрсөтүп атат. Төө ашууда Алабелде бороон көрсөтүп атат. Эми мына Сары өзөн чүй жарыктык, Сары өзөн, Алтын өзөн чүй мемиреп, мамырап, мейлин таң болуп турат да, майрам. Ушунда мен кыргыздын сулуулары жөнүндө айткым келет. Сулуулар жөнүндө айтканда иралды ушул ар жагын айтпаганда дагы эми ай чүрөк деп айтылат. Сулуу канекей энебиз да сулуу деп айтылат. Андан бери келгенде сулуулардын ак мөөр айтылат. Анан эми көргөн мына 20-чы кылымдагы сулууларды айталчы. Мага айрыкча мына Эрнис Турсунов деген устатыбыз, абабыз сөз өнөрүнүн чебери, театр өнөрүнүн сенител орусча айтканда бүткүл дүйнөнүн адабиятын алаканына салгандай сүйлөгөн киши көп айтты мага. Угубал Баатыр кыргызда деди социализм ушуну айтып атат да, ар жагын айтпаганда дагы. 3 сулуу өттү. Сулууну кыргыз чүрөк дейт деди.
Çürök деп атайды екен. Çüröktөй деп айтат өзү. Çürök деген кандай жаныбар дегенге келгенде, мынау жапай өрдөктүн карасын, капкара, чымкый карасын кыргыз çürök дейт экен. Көзү кыпкызыл, анан капкара өрдөк ошол çürök дейт экен да кыргыз. Жана ак куу менен өрдөктүн ортосундагы жапай өрдөктү, мойну узун келишкен, абдан сыпа, ушуну карап эле тургун келет дейт. Эми азыр жок болуп кеттиби, барбы? Bir жерлерден жанагы жаныбарлар дүйнөсүнөн көрүп калам. Эми аны айтканда дагы ошол ким деп айтты? Биринчи мен көргөн уккан сулуулар деп мынабы үчөө тең уш саяк уруусунан чыккан деп айткан кайран киши. Мынабы жыламышта Сокулуктун жыламышында төрөлгөн экен. Кыргыз кыздар аялдар адабиятынын баштоочусу Нуркамал Жеткашкаева деген аял заты сулуу болгон деп айтылат. Ушул киши Эрнис Турсунов айтат да. Абдан сулуу болгон дейт. Анан кийин жылдыздуу болгон дейт. А киши ошол ыр жазчу экен. Ырларын өткөндө мынабы биздин жакшы адабиятчы бар, акын өзү. Аида Эгембердиева айтып атканын интернеттен көрдүм. Эми Аида бир маселесин айтып атат. А киши төрөгөн эмес, анан мындай балалуу болгон эмес, ошо жеке тагдырын жазбаптыр дегенде кыязды айтып атат да. Мен жаңылсам кечирим сурайм. Бирок а кишинин балдары бар деп уккам. Ошо төрөттөн каза болгон 30 канча жашында, 50-жылдардын орто капортосунда. Анан эми албетте ошо кездеги Компартия жер ана мына жөнүндө фафостурлар жазган. Андай деле чыган баягы таланттуу акын деп айтууга болбойт. Бирок баштоочу. Негиздөөчү ошо кыргыз кыздар адабиятынын башында турган аял заты сулуу болгон деп айтылат да. Кийин мынабы мурдагы күйөөсү согушка кетип кайтыш болуп, анан атактуу биздин Касымалы Жантөшев, прозаик Жантөшевкө тийип, анан ошол төрөттөн жаш кезинде өлүп калган экен. Шу киши сулуу болгон деп айтылат да. Андан кийинки эми даңктуу сулуу албетте Бүйүсара Бейшеналиева эжебиз. Бүйүсара эжебиз абдан сулуу болгон да чындыгында. Сулуу, жылдызы жанган, анан эми өнөрү да жанган. Şu Moskvaga çeyin, el aralık akvalga dengелге çeyin götөрүлгөн аял заты. Бийчи болгондо дагы балет өнөрүн, дүйнөлүк балет деген дүйнөлүк өнөр өзү. Ошол балет өнөрүнүн кыл чокусуна жеткен киши, кайран киши. Сулуу болгон. Мына орус кыргыз дебей айрыша эрин сабамайчу еврейка кемпирлерде, еврейлер дагы биби деп эркелетип турчу дейт. Ушундай жылдызы жанган киши экен да. Анан эми бул киши жөнүндө мен да делбиреп жазбадым. Бу жана Табыттагы махабат деген Улуу Айтматов экөө арзышкан, сүйүшкөн, 14 жыл ошол махабат дооранын бирге жүрүшкөн. Албетте эми өмүрдүн өзү аманат, сүйүү да аманат. Сүйүү да аманат болот. Ал дайым эле колуңа кармап тура албайсың. Ал куш сыяктуу аманат болот. Ошол сыяктуу аманат, сүйүү аманат. Эми сүйүүнү мына күлүк атка салыштырат кыргыз, кушка. Ошол куштун мүнүшкөрү күлүктүн саяпкери болгон сыяктуу сулууну да издектеп турган адам эркек заадасы болот экен да. Эркек заадасы болот экен. Ошол Кайран Айтматов, Бейшеналиева экөөнүн сүйүүсү не деген керемет, не деген керемет. Эми муну баягы эмне деп айтабыз? Мынабы Москвадан аркы Санкт-Петербургдан булар капыстан 59-жылы табышып атат. Экөө тең үй бүлө күткөн кишилер болгон ага чейин, балдары болгон экөөнү тең. Бирок ошол кездешкенден тартып Айтматов кандай айтты, мына айрыкча Шаханов менен аңгемелешкен, Муктар Шаханов менен аңгемелешкен Аңчын Ны деген китепти окусаңар, абдан бир терең кайран Чыңгыз абабыз ошол комуздун күйүүсүндөй жанагы көкөй кесиптей күңгүрөнүп айткан укмуштай бир өкүттөр бар да. Сүйүү деген ошондой болот. Сүйүү деген ошол эң мына Айтматовдун 95 жылдыгы, 95 жашы келатат да. Мына бизге юбилей болот жакында. Кайран киши ушул абдан бир жанагы мен жазып атпайм ошол чыгармаларынан да мага чыгармаларынан дагы
dünyonun 180 tiline kotorulup ketken acayip çıkarmalarından dahi Ulu Çıngiz Aytmatov'tun oşol süygönü menen süygönünün cansız denesini kuşaktap publiçni el aldında ыйлаган эрдиги мага чыгармалардын туу чокусундай сезилет. Мына эмне деген эрдик, адамгерчилик. Ошону дагы бир жаңыртып, эми кыялда жүрөт, ушул Айтматов жөнүндө бир жакшы жазуу керек да, жазуу керек. Эми ал болду дейли. Андан кийинки мына соңку өзүбүз да көрүп калдык. Соңку чүрөк, кыргыздын чүрөгү, жылдызы жанганы таттуу үйү эжебиз Турсунбаева болду. Кинонун, театрдын жылдызы. Бу киши жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт, бирок арман мына 40ка жетпей жап-жаш кезинде жайрады, трагедиялуу. Эми өлүм, адам турмушу өзү трагедиялуу, бирок эженин өмүрү өтө трагедиялуу болду да. Эми бу киши жөнүндө кимдер гана жазбады? Мен кайталап отурбайм. Мына Жолон акенин бир жакшы сабы бар, Мамытовдун. Сулуулукту туш тараптан талаппыз деген. Ушундай болот экен да, сулууга көз артпаган адам болбойт экен. Ага туруштук бериштин өзү да кыйын экен да. Кыйын экен да муну. Дүйнөлүк сулуулардын деле тагдырын окуйсуң. Анан эми Бүйсара эжебиз дагы ошол рак оорусунан кайтыш болгон жана Айтматовду өкүттө калтырып. Анан бу таттуу эжебиз жөнүндө эми мына агасы, бир тууган агасы Нурак байке катуу күйүп, катуу айтып жүрөт да. Катуу ырларды, обондорду чыгарды бу киши. Эми кандай десек болот? Эми бу киши жөнүндө кайгырбай айтууга болбойт. Кайгырбай айтууга болбойт. Азыр Нурак деп алдым, кечирим сурайм байкемден. Нуркан Турсунбаев байкебиз бар. Абдан күйдү, мына бир тууган күйсө ушундай күйөт чынында. Эми мен бир таң калган, анан өкүттө мына кыргыздын өзүнүн, кыргыз бийлиги ошондо эле ушундай бир ырайымсыз таш боордугуна таң калам да. Маселен эми ушу киши жылдызы жанып турганда мына Уркуя деген атактуу фильмди Төлөмүш Океев, таланттуу Төлөмүш Океев чырайына чыгара тартты. Эми ошондо баш ролду аткарган, ошол кинону дагы кино кылган киши да мындай түзөл айткандачы. Акбазат менен кетип аткан элеси азырда көз алдымда турат. Ушу баарына токтогул сыйлыгы берилип атат ушу чыгармага. Бүт алып атат, режиссер алып атат, баары алып атат. Анан ушу баш ролду аткарган, Уркуянын ролун чырайына келтирип аткарган таттуу Турсунбаевага берилбей атат дей. Кыргыздын таш боордугу же бийлигинин кеңкелестиги өзү. Анан кантип арак ичпейт адам, Буну өнөр адамдарынын көбү ушинтип мидинден баштап ар жагын айтканда бүт ушундай татыксыз жанагы бийликтин өзүнүн курмандыгы болушканда, бийликтин таш боордугунун курмандыгы болушкан көп кишилер. Ушунун бир далили мына таттуу эже. Мен эми эсимде мына 1965-жылы 2-1 класста биринчи класстан өтүп, ошо кездерде да айтор. Күздүн күнү биздин айылга ушул артисттер келди. Анан анда клуб жок, айылда машиненин бортунда концерт бергенде оюн коюп, анан концерт. Ошондо ушул таттуу эже экен эми, ушу жап-жаш кези талчууктай. Мына аппак көйнөк, ак жоолук, кызыл чыптама, мына мындай чыптама деп койчу, жеңи жок кийген кыргыздардын кызыл өтүк. Жана аял затынын өтүгү бар го, өкчөлүү бир мыкты өтүгү болгон ошо кезде артисттердин. Анан ошондо бортто, машиненин бортунда ай чыгып, ак музда, ошо ат башынын төрүндө ай калгып сүзүп баратканда ырдады. Ошо кездеги аккордеон тартканда мыкты белгилүү киши эле, атын унутуп атам. Эми эже ырдады ошондо. Ушу каргадай биз ушу сулуулукка оозубузду ачып, ошол кичинекей бүртүк, жанагы арзу, махабат, сүй деген ушу ойгонгондой болгондо мен жүрөгүмдөчү. Ушундай сулуулукка арып алганмын. Ошо канча таасир, ошо эжени көргөндө биринчи. Андан кийин көрбөдүм. Эми кыргызда бу киши жөнүндө абдан аңыз кептер көп. Анан эжебиздин ушу арбагы ыраазы болсун, кыргыз коомчулугу, кыргыз бийлиги бактабай, жанагыдай болуп өтө кыйчалыш тагдырларга кептелип анан эми шүгүр мына китептер жазылды. Биздин символ бул, сулуулуктун символу да. Эми кызы Асел жарк этип кинодо ойнободу беле.
үй бүлө болуp, үй бүлө күтүп жүрөт деп угабыз. Ошол кызы өмүрлүү болсун дейле, жарк этти, энесинин бир жылдысын жарк ettирген да. Анан ар кимдин өзүнүн тагдыры бар, жолу бар дегендей. Бирок жана мына үч сулуу жөнүндө ушул эрин сабам айтып берген. Ошондон улам мен поэзиянын тили менен азыр эсиме келген сулуулук жөнүндө саптардан эстейинчи. Маселен, Турар Байкенин бир ыры бар. Кожомбердиевдин. Жазда кыздар кереметке жетишет, кол берерде булт деп буйта өтүшөт, сулууларды тиктегенде жигиттер өздөрү да сулуу болуп кетишет дейт. Сулуулук деген ошол да. Улуу Достоевский сулуулук дүйнөнү сактайт деген. Анан эми жанагыдай чечекейим түшүп калса деле сулуулан тиктегенде акым бар деген бир калжыңырлар деп сезем аларды. Сулуулук деген өзү табиятында ошондой адамга күү берип, адамды өйдө көтөрүп, сулуулук чын эле дүйнөнү сактайт. Аман бололу.